Барикан Ыдырыс кызы 16 жашта Кара Суу районунун Жаңарык айыл өкмөтүнүн Правда айылында жашайт. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө кыз учурда 6-класста окуйт. Окууга болгон кызыгуусун эске алып, апасы кызын мектепке өзү көтөрүп алып барып келет. Барикан сүрөт тартканга кызыгат, ырдаганда жакшы көрөт, классташтарын боорукер болууга чакырат. Башка балдарды сыяктуу менде эмес да эч кандай. Алардынча мээримдүү, камкордук болушун каалайм. Адамдар менен жакшы мамиле түзүшкөндү да сүйлөгөндү. Апасы кызынын окууга болгон кызыгуусун колдоп, аны мектепке өзү алып барууда. Доктурлардын диагнозу боюнча космосистемное заболевание деген ДСПга кошулбайт, ошон үчүн сабактарга барып окугусу келет, мектепке баргысы келип жүрүп, мен 6 жыл мектепке апарып жүрдүм. 0 айдан баштап окутамын. Өзүм коляскада сүздүрө барам. Кээде үйгө эжекелер бөлүнгөн, үйдөгү эжекелер келип окутат. Анан мектепти жакшы көрүп, сүрөт тартканды, музыкага кызыккан үчүн мектепке чогуу окуп жүргөн да класстын балдары менен. Сезим кайрымдуулук уюму Бариканга жардам берүү демилгесин колго алган. Бүгүн алар Ош шаарынын мэринин палатасына келишти. Аяз ата менен Аяз кызга келишип. Аяз ата? Аяз кыз? Мен эң суроолуп барышым керек. Жок, мен сумурак болом. Жок, мен болом. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө жомок каармандар ыр-ырдап, бийчи топтор түрдүү бийлерди бийлеп, наристелерге майрамдык маанай тартуулаган аракет кылышты. Аяз ата, Аяз кыз токой жаныбарлары менен биргеликте балдарга оюн-зоок программаларын көрсөтүштү. Шаар мэри жаш балдарды жаңы жыл менен куттуктап, аларга ден соолук, бактылуу балалык каалоо менен ата-энелерин сыйлоого, жакшы окуп келечекте ушул окуучулардын арасынан мэр, президент чыксын деген тилектерин билдирди. Жакшы окуугула, келечекте силер дагы кичинекей балдар, жаштар бага окшоп мэр болгула, келечекте президент болгула. Ал үчүн ата-энеңерди сыйлагыла, ата-энеңерди жакшы көргүлө. Ата-энеңер силерди мына өстүрүп атат, силерди ушундай окутуп атат. Быйылкы жылы мэрдин балатысын даярдоого өзгөчөлүк киргизүүгө аракет жасашты уюштуруучулар. Балаты майрамы өткөн Султан Ибраимов атындагы драм театрдын ичине жомок каармандардын 3D форматындагы сүрөттөрү коюлган. Атайын жаш балдарга мындай 3D эффекти, атайын сүрөттөр менен тосуп алуу туннелин жасадык. Мындан сырткары азыр залда дагы лед экрандар коюлуп, быйылкы жылда программада багына театралдык көрүнүштөр менен, театралдык көрүнүштө дагы ошол Золушка аттуу биздин мультфильм бар. Ошол мультфильмдин жалпы ошол Золушканын чыгармаларынын арасында жаңы жылды тосуунун бир өзгөчөлүктөрү ошол мультфильмдин жанрынан алынган эффекттер менен болот да, өзгөчөлүктөрү. Жылдагыдан айырмаланып сахнага чыккан балдардын жана аткаруучулардын костюмдары жакшы даярдалган. Балдар үчүн берилген таттуулар толтурулган белектер баштыкчага салынып, улуттук каада салтты жандандыруу демилгеси катары көрүлүп, анын маанисин жаштарга түшүндүрүп берүүгө мүмкүнчүлүк болгондугун мугалимдер белгилейт. Анан жылдагы коробка беришиле, быйыл баштык бериптир. Баштык берип, бул деген биздин этнопедагогика кайра биздин улуттук каада салтыбызды жандандыруу. Окуучулар сурап атат, эмне үчүн бизге быйыл баштык берди, бул мурда коробка берет эле го элдерге деп. Анын да маанисин түшүндүрүп атабыз. Бул балдардын кызыгуусун өзүбүздүн үрп-адаттары менен жаңы салттарды аралаштырып, маданий, руханий жактан абдан жакшы тарбиялап атат деп ойлоймун. Балаты майрамга шаардын мектеп-интернаттарынан, балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунан, балдар үйлөрүнөн жана билим берүү мекемелеринен, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарынан 500 бала катышты. Июнь окуясында курман болгондордун жана жабыркагандардын, Баткен согушунун катышуучуларынын балдары да Балаты майрамына катышты. С Новым годом, с новым счастьем, смеха, радости, добра. Ожидаем на сегодня много-много волшебства. Ош шаарындагы мыкты окуган окуучулардын бири Айсезим Жусупбаева, атасы Баткен согушунун катышуучусу. Эми келечекте ушу мэрдин сөзү айткандай ата-энелерин сыйлай турган, эми биз айтсак болот, мэр айтканына рахмат ушу. Ата-энелерди сыйлагы да болот, ата-энелерин сыйлаган жаштардан болот да Кудай буйрса. Быйылкы жылы мэрдин Балаты майрамын өткөрүүгө борбордук аянттагы балатынын жасалгасына жергиликтүү казынадан жалпы 2 миллион 480 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.